Чыңгыз Айтматов. Ботогөз булак. Будан жетпей арыған, куш канаты талыған, 40 күнчүлүк жол бар, кайнатылуу шору бар, Анаркай деген жер ошол. Элден. Кайнарбулактан чаканын кап ортосунан суу суза бергенче, эйинталаны жаңгырткан ач айкырык чыкты. «Эй, академик, тумшугуңду канжалатам!» Селее каттым, кулак төшөдүм. Чынында менин атым Кемел. Бирок теги кыйкырган неме академик деген атка кондуруп ийди. Тыңшасам, наркөттеги трактордун үнү өчүптүр. Менин тумшугумду канжалатчу ошол трактордун ээси Абакир. Ал мага дагы өкүрүп бакырып берет. Кала берсе муштум кезеп тап берип калат. Трактор экөө, мен жалгыз. Ошол эки тракторга мен бу жалгыз аттуу араба менен сууда, майда, майлар майда дагы бир балакеттин баарын жеткирип берип туруш милдетим. Тракторлор болсо бу аймактагы жалгыз ушул булактан күн сайын алыстап баратат. Учу кыйырына көз жетпеген жер үстүндөгү жалгыз коштон да, коштогу жанармай куйган цистернадан да акырындап алыстап барат. Цистернаны сүйрөтүп тракторлорго жакындатып коймок элек. Кайдан? Ал да жалгыз башатка байлануу. Тиги Абакир деген неме аны түшүнгүсү жок. Качан болсо трактор туруп калса тумшугуңду канжалатам, кайдагы бир бок мурун студент сөрөйдүн айынан убактымды бошко коротоюн деп жүргөн мен жок деп бакырган. Мен студент эмесмин. Институтка өтүү капармада кирген эмес. Мектепти бүтөөр менен ушу Анаркайга келдим. Бизди буякка жөнөтөр алдындагы жыйналышта бизди дың буза турган эр азаматтар жаңырган чөлкөмдүн тайманбас баштоочулары деп атаган. Эмиче академик атка кондум. Уят. Аны чыгарган Абакир. Өзүмдө да бар. Аңко башым бала кыялданып, оюма келгенде абайлабай айта салам. Анан уккан журтка күлкү болом. Бирок бу кыял кечтигиме жалаң өзүм эмес, тарых мугалимибиз Алдыяров да күнөөлүү экенин бу жердегилер кайдан билсин. Өлкө тааныткыч Алдыяров. Анын айтканын оозума ачып уга берип, мына эми азабын тартып жүрөм. Ошол менен бочкемди толтурбастан арабамды жылгадан айдап чыгып жолго түштүм. Мында жол дегендей жол деле жок. Ушу арабамдан эле калган из. Трактор береги карарган кең айдоо жердин этегинде турат. Кабинасынын үстүнө чыгып алып, Абакир дале муштумон мага жаңсап, мени ашата сөгөп, кыйкырып турат. Атка камчы салдым. Бочкедеги суу чайпалып, далыма чачырап келатат. Ага карабай атты кубалап барам. Биякада суранып келген өзүм. Кыйнаган эч ким жок эле. Башка балдар Казакстандын гезиттерде даңазаланып жаткан кадимки дыңына кетишти. Анаркайга мен жалгыз жөнөдүм. Бу жердеги иштер быйыл жазда гана башталды. Ошол үчүн эки эле трактор иштейт. Башчыбыз агроном Сорокин былтыр ушул жерге ой тилиндей тилкеге кайракы арпа айдап, тажрыйба кылып өстүрүптүр. Түшүмү дурус болгон дешет. Айлана талаага да ошондой болуп өсүп берсе, Анаркайда кыштаган малдын тоют маселеси оңой чечилер эле дешет. Антке менен бул келгендер деле кылчактап иштеп жатат. Анаркайдын жайы кургак, күнү ысык. Башка чөө эмес темир тикен көк кезинде куурап калат. Бу жерге мал кыштатчу колхоздордо азырынча башкалардын эккени эмне болор экен, байкайлы деп тарткынчыктап турат. Ошол үчүн ээн талаада иштеген бизди салаага салып эсептеп чыкса араң жеткидей. Эки тракторчу, эки чиркөөчү, ашпоз катын суу ташыган мен, анан агроном Сорокин болгон ушуларбыз. Бу жерде биз бар экенибизди дүйнөдө жан адам билбес чыгар. Дүйнөдө эмне болуп жатканын биз да билбейбиз. Тек Сорокин гана октотекте бир жаңылык айтып келет. Ал атчан жакын журттагы чабандарга барып, рация аркылуу чоңдор менен жаакташат. Иштин жүрүшүн кабарлайт. Дың дегениң, дың которот дегениң, казганактаган калың эл жабыла иштеген улуу жүрүш деп жүрбөдүм беле. Ушунун баарын кылган тарых мугалимибиз Алдыяров оозун ачкан окуучуларга Анаркай деген кордойдун бөксө тоолорунан Балкаштын калың камыштуу жээгине чейин жайылып жаткан, нечен кылымдар бою боорусун чийбеген, кетмен тийбеген, толукшуган шыбактуу айдың тала. Эски кишилердин айтуусуна караганда илгери адырларына жылкы үйүрү менен сиңип жоголуп кетчү экен да, көптөн кийин көзгө чалдыкса баары жапайы болуп калчу экен. Анаркай деген өткөн замандын тилсиз күбөсү, жер майышкан согуш майданы болгон. Кече көчкөн элдердин термелген бешиги болгон. Биздин күндөрдө Анаркай күтүрөгөн колхоз малына кышта жылуу кыштоосо,
жайда салқын жайытына айланмақ. Айтор ушинтип жумоктоп айта берсе, көзү ачыла элек балдар оозун ачпаганда кантмек. Ал кезде жакшы экен. Анархайды картадан карасак алакандай жер. Эмиче, таң аткандан могу оңбогон арабаны кубалап жүргөн. Каш карайганда тырп этери алым калбай, атты араң чыгарамда машинеге жүктөп келген таңгак чөптөн салам. Анан алдый апа берген тамагын эптеп ичип, боз үйгө сүйрөлүп кирем да тарс катуу уктайм. Анаркай шубактуу жайкын талай экени ырас. Кыдырып жүрө берсем, көз кайкаган көркүн көрө берсем деп суктанасың. Бирок убакыт жок. Башкасы эчтеме эмес эле, Абакирге кайырмен жакпай калдым. Ал эмне үчүн мени жек көрөт, ушуга түшүнө албайм. Көрөр күнүм мындай болорун мурда билсемчи. Мен маселен табияттын ар кандай капилет кыйынчылыктарын көтөрүүгө макул элем. Бу жерге мейманга келген жерим да жок. Бирок бирге иштеп, бирге жүрө турган кишилер тууралуу такыр ойлоопмун. Адам бардык жерде бирдей эле эмеспи десем керек. Ушул жерге машина менен 2 түнөп жеттик. Мен менен машиненин кузовунда могут 4 дөңгөлөк арабада келген. Ошондо ушул арабанын айынан ушунча кордук көрөрүмдү билсемчи. Мен чиркөөчүлүккө келбедим беле. Жаздай тракторду айдап жүрүп үйрөнүп алармын, анан өзүм трактор айдармын деп ойлоп келбедим беле. Райондо да мага ушинтип айтышкан. Ушул кыял менен Анархайга жөнөп бердим да. Келсем чиркөөчүлөр толук экен. Ментеп суу ташыгыч кылып коюшту. Ошондо эле кайра тартып кете берсем болмок экен. Анын үстүнө өмүрүмдө моюнчаак менен жан жыгач кармап көргөн эмесмин. Ишемдикте гана кант заводуна барып, апама жардамдашпасам, өмүрүмдө кара жумуш иштеп көрүпмүнбү? Атам согушта өлгөн. Атамы билбей калдым. Мына эми өз алдынча турмуш аралап көргөндөгү көйүм. Аттиң, келер замат кайра тартканда болмок. Уялдым да. Жиналышта канча уруучу болду эле. Апам кое бербей тырышты. Ал мени врач болсо деп жүргөн. Мен өзүм көгөрүп болбой койбодумбу? Жардам берип турам деп ынандырбадымбы? Тезирээк жөнөсөк деп чыдамым кетпедиби? Ошентип келген мен кайра барсам, элдин бетин кантип карамакмын? Айлам кеткенде суу ташыгыч болуп кала бердим. Ырас, азап тозогум арабадан башталган жок. Жолдо кузовто туруп келатканда айлана теребелден көз айырый албадым. Мына эми, мына эл оозуна жомок болгон байыркы Анархай. Жашыл раң жамынган талаада жүлгөсү араң билинген кара жол менен машине зымырап келет. Көз учунда көгүлтүр закым ойнойт. Жер жаңы көп, эриген кардын заги урат. Агарылаш буулуу абадан былтыркы кураган шубактын түбүнөн кылтыйып чыгып келаткан жаш шубактын керемет жыты каңылжарды кытыгылайт. Каршы соккон желден жазгайдыңдын коңгуродой шыңгыры менен тумсак тазалыгы кулак учунда зыңылдайт. Биз көз учундагы көк чээкти кубалап келебиз. Алан сайын көк чээк жаңы адырларын ачып, алыстагандан алыстап жеткизбей кетип барат. Ошондо мен илгери күткөн замандын доошун уккандай болом. Жер майышкан калың кол, найзалары кылкылдап, асаба туулары желбиреп, көчмөн элдин миң сан аскери ач айкыры куу сүрөөн менен жер дүңгүрөтүп ат коюп келет. Көз алдыман кара чаңгак көк менен жер бириккен кандуу согуш жүрүп жатты. Кылычтар жаркылдап, жоокерлер ураан таштап кыйкырып, буудандар жер тепкилеп азынайт. Ошол кызыл кыргын, кара сүргүндүн ичинде мен да жүрөм. Анан согуш басылып, Анархайдын көк жайыгында жумурткадай боз үйлөр тегилди. Бейкутчулук орноп, боз үйлөрдүн түндүгүнөн тезектин көк түтүнү асманга созолонду. Тегеректе коро кой, үйүр жылкы, тиги четте коңгуроолору шыңгырап, каркырадай жиле тартып кербен төөлөр кетип барат. Кайдан келатканын, кайда баратканын билип болбойт. Паровоздун созулуңку жаңырыктуу доошу мени кыялымдан ойготуп жиберди. Жал куйругу желге сапырылган тулпардай түтүнү вагондун үстүнөн толкуй учуп, паровоз аркырап баратыптыр. Алыстан мага ошондой көрүндү. Анан поезд акырындап кичирее берди. Карайган сызыкка айланып, акырында көрүнбөй кетти. Айтылаада адашып калган разъезддин тушунан темир жолду кесип өтүп, биз нары жөнөдүк. Мен бар сырымды кошко келген күнү эле билдирип алдым. Жолду катар көргөн кыял элестеримен алип бошуна элек болсом керек. Коштон тигиндейирээк бир дөбөдө байыркы таш баба туруптур. Кароолго койгонсуп, белчесинен жерге батып, жансыз сокур көздөрүн айталага кадап, боз таштан сомдогон моло кылымдар кыймылсыз ушул ордунда тургандыр. Жаан менен жел жеген оң көзү агып калгандай. Кыйгач кабагы жабылуу олур аят. Таш бабаны көпкө айландыра карап чыктым да, үйгө келип Сорокинден сурадым.
Сиз кандай ойлойсуз, жолдош агроном? Могу таш бабаны ким койду экен? Сорокин бир жакка аттанып жатыптыр. Калмактар койгон чыгар деп коюп жөнөп кетти. Ошону менен тынып калсамчы? Жок, бирөө оозумду тырмагансып, трактористтер менен чиркегичтерге кайрылдым. Жок, калмактар деген анча так эмес. Калмактар бу жерде 17-кылымда болгон. Тиги болсо 12-кылымда көр башына койгон эстелик. Кыязы таш бабаны батышка жортулдап бараткан монголдор койсо керек. Алар менен Эйнсейдин башынан Тяншанга кыргыздар биз да келгенбиз. Биз келгенче бу жерди кыпчактар жердеп турган. Алардан мурун куйкулчаач, көк көз адамдар жердеген. Тарыхка андан ары сүңгүп кире берет белем, бирок трактордун жанында турган комбинезончон киши сөзүмдү бөлүп жиберди. Эй бала, деп мага кыжырлуу карады. Билдик сенин окумуштуу экениңди. Үйдөн барып табот салган шприц ап кел. Мен жүгүрүп барып ап келгеним солидол салган шприц экен. Эй, сен академик болбой куруп кал, деди алиги киши канталган көздөрүн мага тикенектей кадап. Чала моңол, бизге лекция окуйсуң да өзүң оозуң кайсы десем мурдуң көрсөтөсүң. Ошондон баштап академик аталдында калдым. Мына азырда арабаны кубалап келем. Ага болбой Абакирдин жагы басылар эмес. Айдоочерди малтап, сөгүнүп, каршы келатат. Сен бала, сыккан биттен бетер илбейсиң да. Сени күтүп акыйып отура беребизби? Муунтуп салайынбы? Иттин баласы. Азар болсо бир бок мурун академиккен болор. Унчукпастан трактордун түбүнө айдап келдим. Унчукканда эмне демекмин? Трактор менин айманып туруп калганы рас. Кайра чиркегич Калипанын ортого түшө калганы абийир болду. Сабыр эт, Абакир, кыйкыргандан пайда жок. Карачы, ансыз да өңдалеттен жок. Байкуш бала. Менин калтыраган колуман чакан алып, Калипа радиаторго суу куюп жатты. Алын чатыр балаңдап жүрөт го. Карачы, үстү башы сыгып алма тер. Тер болса кантейин, деп Абакир ого бетер заарланды. Үйүндө китеп окуп отура бербейби? Койчу эми, деп Калипа аны жошутуу менен алек. Ачууң аябай чукулда. Анткениң болбойт, Абакир. Мындайлардын кылыгы менен боло берсең арам элесиң. Пландын аткарылганын сенден эмес, менден сурайт. Менин түбүмө жеткен ушу макул окумуштуу экени менен кимдин иши болот? Менин окумуштуулугум өз башыма тийген бале болду. Эмнеге окудум экен? Анан калса Шорума Алдыяровдун туш болгонун карасаң. Абакирдин жанынан тезирээк жоголуп жашашам. Загондун аркы башында Садабек деген дагы бир тракторчу күтүп турат. Жашап калган улуттуу киши. Ачууланса да билгизбейт. Артыман мотор тытырады. Абакирдин трактору ордунан жылды. Мен жеңилдене дем алып, купайкенин ичиндеги терлүү денем бир чыйрыгып алды. Эмне үчүн Абакир мындай тескери? Ачуулуу болуп калды экен. Карып калган жери жок. Ашса 30дан ашкандыр. Буржук бет, шадылуу кол, кармаса капкан тиштегендей кармайт. Антса да сырт кебетеси көзгө түшүмдү. Бирок көзү жаман сүрдү. Сал эле болсо канталап чыгат. Анан Абакирден жакшылык күтпө. Жакында бир окуя болду. Иңирде жааган жамгыр түнү менен себелеп токтободу. Жадатты. Үзүк туурдуктан сарыгып акты. Эртеси да басылбай биротоло ак жаам болуп алды. Үйгө амалсыз камалдык. Бекерчиликтен башыбыз ооруду. Агроном Сорокин гана аттанып кетти. Анын иши жаан чачында да токтобойт. Мал чарбасына да жооп берет. Ошол үчүн тыным тынчы жок. Качан көрсөң ат үстүндө. Жаан кичине басаңдаганда Садамбектин чиркеги чиниси эсиркеп менин атымы токуп минип чабандарга кеткен. Алдый менен Калипа булакка сууга кеткен. Үйдө Абакир, Садабек, мен үчөөбүз калганбыз. Ар ким өз эрмегибиз менен үңкүйүп отурабыз. Абакир сунала жан баштап чылым соруп жатат. Садабек болсо очок башында тердик төшөнүп, сөгүлгөн өтүгүн көктөп отурат. Китебими окуп, мен бир бурчтамын. Үй ичи ит байласа тургус. Суу болгон туурдуктан койдун терлүү жытык каңырсыйт. Түндүктөн андасанда сары суу тамчылайт. Сыртта ак жаан баягы калыбынан жазбай себелеп, көлчүк беттери майда жыбыр. Абакир эрине эсинеп, муундарын карсылдата керилип алды да чылымынын калдыгын ыргытып жиберди эле, анысы кийиздин четине барып түштү. Бат эле курмушу жыттанып кетти. Садабек чылымды ала салып, гүлгө таштады. Абайласаң болбойбу? Деди ал түкүрүктөп суулаган көктү тартты. Ордуңан козголо албай калгансыңбы? Анчалык эмне болуп кетти? Абакир атырылчудан бетер башын жерден жулуп алды. Кийиз үйдө. Күйбөсө өрттөнүп кетсин. Сен үйүнүң өрттөнүп атабы? Абакир кекете бырс этип койду.
Чокоюңду көктөгөндү билсеңчи, башка эмне кыласың? Кеп дүйнөдө эмес. Сен өз үйүңдө отурган жоксуң. Бу жерде сенден башка да киши бар. Ошо бөтөн үйдө отурганым болуп атпайбы? Өз үйүмдө болсам сендей неме менен сүйлөшүп койбос элем. Түшүндүңбү? Жаргакшымды шордом. Каргыш тийген бул анархай сени менен аялың экөөңө окшогон акмактарды сүргүнгө айдай турган жер тура. Силерге кошуп мени да Кудай айдап келип отурбайбы бу жерге? Садабек көктү жулка тартып алды. Колундагы шибегеси учуп кетти. Артына барып түштү. Абакирди чаары көзүнөн чыга карап, бир колунда созо кармаган көк, бир колунда өтүкчөн айбаттуу умтулду. Мейли, мен акмак болоюн. Мени ээрчип келип, баарыбызга тамак бышырып берип жүргөн катыным да акмак болсун, деди таноолору кыпчылап. Сенingче анархайдагы башка журттун баары сүргүндө жүргөн немелер экен го я? Аларды сүргүнгө сен айдап келдиң беле? Кана айт, эй ит! Деп Саадабек такасында наалы бар өтүктү кончунан кармап атып турду. Абакир жалт берип, тигинде жаткан токмоктой ачкычты ала койду да, урууга камданып, башын эки ийнине катты. Менин эсим чыгып кетти. Чын эле коркунучтуу болду. Бири-бирин өлтүрүүдөн тайуу тарткыдай эмес. Коюңуз Абакир байке, деп мен арага түштүм. Урба аба, Саадабек аба, буга теңилбеңизчи. Экөөнүн буттарынын арасында жүрдүм чырылдап. Саадабек мени четке түртүп жиберди. Экөө атырылчу илбирстей бирин-бири тешеттиктеп, үйдүн ичин тегерене басты. Анан экөө тең секирди. Абакир ачкыч менен берип калды эле, Саадабек эңкейе калып, ачкычты кош колдоп туурасынан кармады. Деген менен Абакир күчтүү эле Саадабекти бүктөп алды. Экөө күрөшүп, сөгүнүп, үй ичинде оонап баратышат. Мен ыргып жетип, ачкычка жабыштым. Араң жулуп алып, сыртка качып чыктым. Алдей апа, Калипа деп бакырдым суудан келаткан эки катынга. Болгула тез, мушташып атат, өлтүрөт. Катындар чакаларын кое коюшуп, мага жүгүрдү. Үйгө чуркап кирсек, Саадабек менен Абакир жерде ооналактап жатыптыр. Экөөнү араң дегенде ажыраттык. Алдей эрин сыртка чыгарып кетмек болду эле, Абакир Калипанын кучагынан жулкунуп чыгып: Шашпа, ири такмит. Сени жалынтпасам элеби? Сен али Абакирдин ким экенин биле элек экенсиң, деп жалданды. Бакене катынкы Алдей какчыңдап бет маңдайына келди да, теке карап тумшугуна айтты. Не гана тийип көрчү, көзүңдү чукуп салам, өзүңдү өзүң таанылгыс кылам. Садабек сабыр менен катынын колунан тартты. Акбайчы ушуну, Алдей, ушу да адамбы? Ал ортодо мен сыртка чыгып, азыркы тополоңдо өзүм ыргытып жиберген ачкычты издеп таптым да, четке чыгып, таш бабанын үстүнө көм салдым. Анан отура калып, ыйлап жиберсем болобу? Кызып келген дүлөй ызадан улам тула боюм калчылдап ыйладым. Мени эч ким көргөн жок. Эмне болуп кеткеними өзүм да билбедим. Тек таш баба гана менин кайгыма аргасыз күбө болгондой сокур көзүн олурайта кадап турду. Теребел туманданып, жаанга эзилип, чарчагандай дымып жатат. Анын атам замандан берки козголбос тынчтыгын бузган дабыш жок. Мен гана көзүмү укалап, солуктап отурдум. Ымырт киргенче отура берипмен. Көркөмү көктү суктанткан шыбактуу талаада мен ушундай күн көрүп жүрөм. Жан аябай аракеттенсем да, ишим али оңуна түшө албады. Мына, азыр эле Абакирден дагы тил уктум. Мындан ары эмне кылам, акылым жетпейт. Бирок мүңкүрөп калайын деген ниетим жок. Жыгылып кеткиче турган ордуңда бекем турушуң керек. Чү жаныбар, экөөбүз муңайышка убакыт жок, жумуш көп. Эртеси күндөгүдөн эрте турдум. Ал түндө башыма бир ой келди. Эми мени бирөө урушмак тургай, катуу сөз айтпагдай кылып, кантсем да башкача жүрүп, башкача иштебесем болбойт дедим. Башкалардан менин эч жерим кем эмес экенин билишсин. Эң оолу жанарым ташып, тракторлордун бактарын өзүм толтуруп койдум. Анан радиаторларына суу куюп коеюн деп, бочкени калдыратып, булакка жөнөдүм. Эми тамак ичип алсам, кайра тынбай суу ташыйм. Азырынча ишим ойдогудай жүрүп жатты. Ал ортодо боз чалган көк чээктин нары жагынан күн да ойгонду. Анархайдын көз жеткис кең талаасына көрүнгүсү келбегендей көпкө чыкпай туруп алды. Анан акырын кылтыйып мурдун көрсөттү. Күн чыгардагы ажарланган кең талаадай ажайып көрүнүш дүйнөдө болбос. Тамылжыган чоң деңиз жайылып кетип, ошо көгүлтүр толкундары жалданган бойдон кээ жери жашылданып, кээ жери кыярып катып калган өңдөнөт. О, Анархай, кең талаа, эмнеге үндөбөйсүң, эмнени ойлоп жатасың?
Кылымдардан бери купуя каткан кандай сырың бар? Эртеңки күнүң кандай? Суу ташыгыч гана болуп калганыма өкүнбөйм. Мен али машинелерди жүгөндөп, бул кең талаанын көкүрөгүндө даң салып ойнормун. Тиги турган 2 трактор менен биз иштеп жүргөн боо тирилигибиз орошон иштин башталышкан эмеспи. Ген издөөчүлөр Анархайдын астынан агып жаткан өзөндөрдү таптыр деп бир жерде окуганым бар. Мүмкүн али божомол чыгар. Кантке менен адамдар бул каткансыган жердин суусунун кандырар, Анархайдын кең көкүрөгүн дүпүйгөн жашыл бак, ыңкыган эгин басар. Алтын дандуу ак буудай жалына жел эркелеп ойноор күн келерине ишенем. Арыктарынан шалдырап мөлтүр суу агар. Бу жерге али шаарлар орноп, айыл кыштактар жайгашар. Келечек муундар бу жерде берекелүү Анархай деп даңазалашар. Ошондо бир күнү мага окшогон бир бала келер. Бирок ал мага окшоп таңдын атышы менен күндүн батышы ортосунда тынымсыз суу ташып, кеңкелес бирөөнүн суук тилин угуп жүрбөс. Антса да мен анын бактысына кызыкпаймын. Себеби Анархайга алгач келген өзүм. Арабамды токтотуп, таңкы кеңирсеген талааны тегерете карап турдум. Ушул учурда мен өзүмө дүйнөдөгү эң бактылуу, эң күчтүү, кала берсе эң сулуу адам болуп көрүндүм. Башыңа бак байырлап күн кетпесин, Анархай жергеси. Акыры көкчээктен көтөрүлүп, ааламды жаркыратып күн чыкты. Бүгүнүм жакшы башталды. Моторлордун үнү өчпөдү. Сууну күттүрбөй ташып жеткирип жаттым. Бирок күн батканча дагы далай убакыт бар. Башатка кайра байланып келгенимде анын башынан бир короо козулуу кой көрдүм. Бир кыз жайып келиптир. Кой козуну булактын көзүнө жолотпой агып чыккан жеринен сугарып турат. Бу кыз кайдан пайда болду? Кыязы тиги Кош төбөнүн нар жагындагы конуштан келген окшойт. А жерде чабандар көп. Кыздын жүзү мага негедир тааныш көрүндү. Бир журналдын бетинен дал ушундай көкүлүү маңдайына түшкөн Вьетнам кыздын сүрөтүн көргөм. Бу кыздын өңү тааныш сыяктанып турганы да ошондондур. Унчугушпай телмиреп, экөөбүз тиктешип калдык. Кайдан пайда болду деп мен таң калып турсам, бу араба кеч бала кайдан пайда болду деп кыз да таң калып тургандай. Бирок мен сыр бербей, арабаман ыргып түшүп, көнүмүш кыймыл менен бочкеге суу куя баштадым. Сууга канган койду кыз нары түртүп чыга берди. Жаныман өтүп баратып, бул башаттын аты эмне экен деп сурады. Өзүм ылайланган сууну тиктеп ойлонуп калдым. Ыраста, жалгыз булактын бир аты болуш керек го. Антип турганымча суунун ылайып тунуп, бетим өлтүрөп, түбү булаңгырланды. Ботагөз, дедим кызга бурулуп. Ботагөз булак дейби? Кыз көкүлүн серпип таштап жылмайып койду. Сонун ат экен. Муңайым тартып чын эле ботонун көзүндөй экен. Экөөбүз сүйлөшүп кеттик. Кыз менин жердешим болуп чыкты. Атыгүл мугалим Алдыяровду да билет экен. Мындай ээн талаада жүрүп, сүйүктүү мугалимиңдин ысымын эшитүү канчалык канимет. Кыздын өзү да ошол Алдыяровдун таасири менен келгенби деп ойлоп кеттим. Мектепти былтыр бүтүптүр. Азыр бу жерде сакманчы болуп жүрүптүр. Биздин Кашардагы кудуктун суусу туздуу, деди кыз. Ушул жакта булак бар деп уктум эле. Өзүм да көргүм келди. Ширин суудан козулар да ичсин деп издеп келгем. Козуларын өстүрүп, күзүндө оторго кошом да өзүм университетке кирем. Кийинчерээк мен да окууга кирсем дейм. Механизация жагына. Мени биякта тракторчуларга жиберишкен, азыр анчейин убактылуу, деп бочкени көрсөттүм. Башка бир суу ташыгыч келмек. Оозуман кандайча чыгып кеткенин билбей калдым. Ушунум ыксыз болуп калды. Уялганыман бетим чымырап, ысып чыкты да бат эле кайра муздады. Академик! Тумшугуңду канжалатам. Абакирдин ырайымсыз үнү мени муздатты. Ой, мен сүйлөшүп туруп калган турбаймынбы? Ким ал? Деди кыз түшүнбөй. Жайынча эле, дедим кайра кызарып. Суу жеткириш керек. Кыз коюн жайып жөнөдү. Абакир болсо трактордун кабинасына чыгып алып, аба муштап кыйкырып турат. Ой, баратам, жагың басчы. Бөтөн бирөөнүн көзүн жайкырбасаң кантет? Деп тиштене күбүрөп атты кубаладым. Бошкедеги суу чайып алып, башыман аягыма чейин чачылып келет. Мейли төгүлсө. Бир тамчысы калбай төгүлсө да мейли. Мындай кордукка эми чыдай албаймын. Абакир кабинасынан секирип түшүп, баягы күнкүсүндөй опурулду. Мен аттын башын тарттым. Эгер сен минтип айкыра берсең, жумушту таштап кетип калам. Абакир оболу абдары түштү да, анан ышкырып коюп, мени ашата сөгүп кирди. Энеңди, бок мурун академик. Сенсиз да бу өрттөнүп кеткир Анархай өрттөнбөй тура берет. Жер жутуп кетмек беле. Кетсең. Тигине жолуң. Мунун кай ашарчылыгын, чыртыгыштан студент.
Мен арабадан ыргып түштүм. Камчыны трактордан ашыра ыргытып ийип, баш огон жакка басып кеттим. Ай, токто! Кемел, кетпе! Кайда барасың, токто! Деп артыман Калипа кыйкырды. Токтомок белем. Кайра ылдамдай бастым. Тим кой, караны өчсүн! Деген Абакирдин үнү угулду. Ансыз да өлбөйбүз. Адам мейли айбан экенсиң. Бул эмне кылганың? Деп Калипа жемелеп калды. Экөө жаакташып жатканын көпкө угуп бардым. Токтобостон кете бердим. Кайда барсам баары бир да. Айланада кыбыр эткен жан жок. Дүйнөнүн төрт тарабына жол ачык. Булактын тушунан, коштун тушунан өттүм. Таш баба турган дөбөнүн түбүнөн өтүп кеттим. Таш баба табалай күлүп, агып калган көзү олурая карап узатып койду да, нечен кылымдар бою турган калыбынан жазбай, белчесинен жерге батып, телмирип кала берди. Эчтеме ойлонбостон жүрүп келатам. Ушул жерден тезирээк кетсем деген гана каалоо. Каргыш тийген анархайды эми желкемдин чуңкуру көрсүн. Кыйырсыз тала томсоруп жатат. Ойгыры, дөбө жылгалары баары бири-бирине окшош. Ичиң бышып кеткидей. Бул кунарсыз өлүү талааны ким жаратты экен? Кордук көрүп жапа чеккен башым бу кермек жыты жүрөк айланткан шыбактуу сур талааны сенделе кезип эмне азап? Каягыңа караба мелтиреген чөл. Тобо, бул аймактан адам эмне тапмак? Башка жер жетишпейби? Таңкы кыялдарым эми болбогон кеңкелестик болуп көрүндү. Мына сага көркүнө куштар кылган шыбактуу кең тала, мына сага анархай жергеси деп, алсыздыгымды, баш банексиз бечаралыгымды, колуман эчтеке келбей басынганымды сезип, ошого өчөшүп, өзүмдү шылдыңдап келатам. Төбөмдө түпсүз терең асман, тегерегимде кыйырына көз жеткиз чөл тала. Анда бараткан купай кечен, кирзе өтүкчөн, күнгө оңуп кубарган шап кечен мен кайдан адашып туш болгонум белгисиз. Жападан жалгыз, нокоттой кичинекей бир жан баратам. Ошентип кете бердим. Жол да жок, из да жок. Тим эле жүрүп баратам. Бир жерден темир жолго чыгармын деп ойлойм. Анан шпал санап кете берсем, дагы бир разъезден поездге жармашармын. Ошентем. Эл журтка, элге кетем. Арт жагыман ат төбүртү бышкырганы угулганда да кылчайбадым. Сарокин го. Башка ким болмок эле. Азыр жемелеген болуп, анан суранат. Баары бир кайра кайтпаймын. Токто, деди Сарокин жайынча. Токтодум. Аты кара терге түшүп, Сарокин күнгө күйгөн кубакай каштын астындагы туздай көк көздөрүн кадап карап турду да, жан сумкасынан кып-кызыл кылып менин путевкамды алып чыкты. Аны мен жан келген күнү зор сыймык менен өзүнө тапшыргам. Муну таштап кетиш жарабайт, деди мага сунуп. Көз карашынан же жаман көргөнүн, же жемелеп турганын көрө албадым. Айыптап да, аяп да турган жок. Жумуш башы болуп, мойнунда милдети чоң күндө ар кандай күтүүсүз иштерге жолуккан, мындай шартка каныгып бүткөн адамдын сабырдуу көз карашы. Куйкул сакал баскан чарчаңкы бетин алаканы менен укалай сүрттү да, эгер разъезд издесең оңго тарта жүр, тетиги жылган өрдө, деп камчыны суна көрсөтүп, атын буруп жөнөп кетти. Аңтаң оозуму ачып, артынан карап калыпмын. Урушпаганы, кайра кайт деп суранбаганы эмнеси? Чалыккан атын чарчаңкы минип жүргөнү кандай? Үй жайы, катыны, бала бакырасы алыста, өзү болсо үй бетин көрбөй кыштыр жайдыр, эл иши деп ээн талаада чапкылап жүрөт. Бул өзү кандай адам? Аңгыраган анархайда издеген эмне? Артынан ээрчип сенделе басканымы өзүм да билбей калыпмын. Кечкурун баарыбыз үйгө чогулдук. Баарыбыз унчугушпай үңкүйүп отурдук. Очоктогу терскен гана чарт-чарт күйөт. Башка дабыш жок. Баарына күнөөлүү мен. Сөз баштала элек. Бирок Сарокиндин түнөргөн түрүнө караганда бир нерсе айтчудай. Кана, эмне кылабыз? Деди Сарокин акырында эч кимге карабастан. Эмне анархайды топон суу каптап келатыппы? Деп Абакир кекерледи. Муну уккан Саадабек унчукпастан туруп, үйдөн чыгып кетти. Бая күнкү мушташкандан бери ал Абакир менен сүйлөшпөйт. Азыр да сөзгө аралашпайын деди окшойт. Анын инеси эсиркеп да ордунан тура берип, кайра отурду. Абакир аны менен да ырылдашып алган. Мен жалынып койбогон соң бир күнү эсиркеп экөөбүз ордун алмашып, мен Саадабекке тиркегич болуп, ал суу ташып калган. Белгилүү эмеспи, сууну кечиктирип жеткирсе керек. Абакир ататынча атырылып бир тийиптир. Эсиркеп жемин жедире койчудай эмес. Менден 3 жаш улуу, мушташ десе мушка кыйын. Абакирге эч ким жооп берген жок. Ойлоно турган эмнеси бар? Жумушту токтоткон адам жооп берсин.
деди ал дагы. Кеп ким күнөөкөр, ким бейкүнөө экенин териштирүүдө эмес, деди Сорокин аны кылчайып карап койбостон. Кеп бу жаш жигиттин тагдыры тууралуу. Эми эмне иштейт? Тагдыр имиш, деп абакир жылмайып койду. Мындай академиктердин тагдыры алда качан чечилген. Колунан бок келбей куурап өтчү эмелер да. Абакир кыжырлана кол силкип салды. Өзүң ойлочу, Сорокин. Ушулардын колунан эмне келет? Биз таманыбыз ташка тилинип, нан таап жүргөндө булар оку демиш болуп талтаңдап 10 жыл убактысын бошко кетирди. Буларды асыраганда биз курсагы ток, кийими бүтүн болду. Андан эмне чыкты? Эмне үйрөндү? Же машина айдай албаса, же атка моюнчак ката албаса, моюнчактын боосун кантип байлаганды билбейт. Мунун түйшүгүн мен тартып жинди болупмунбу? Окумуштуулугун урганым жок. Дагы Таш бабанын тарыхын билетмиш. Ишке келсе карайлап көзүн таппайт. Андай болсо башкаларга кесепетин тийгизбей жоголсун. Анан калса, Сорокин, сен да көп эле өмгөктөй өрбөгүн. Өнөгү жок жалгыз өзүм иштеп жүрөм. Башканы да илендилетпейм. Жок, ага көнбөйт экенсиңер, эртең эле менин карааныма зар болосуңар. Жанагы айтканым айткан. Мындай академиктердин баарын битче сыгып таштар элем. Жетишет, деп Сорокин дагы бурулуп карабастан абакирди кагып салды. Аны биз сенсиз да билебиз. Кеп аны эмес. Кана айтчы, Кемел, өзүңүн оюң кандай? Тападаңдан жооп бере албадым. Абакирдин айтканын угуп отуруп, ушунун сандырагында да чындыктын үлүшү бар го деп ойлодум. Бирок кыжырланып, зарын сөзүнө чыгарып айтып жатпайбы? Кай жазыгыма. Мен бир колу буту жок мунжу экем. Же абакир билбегенди кез келгенде ала албас макоо экем. Же билимдин зыянын тартып жүрүпмүнбү? Бирок Сорокинге токтоо жооп берүүгө тырыштым. Мен бу жерге тиркегич болуп иштегене келгем. Трактор айдаганды үйрөнөйүн дегем. Атка моюнчак катууну билип алдым го. Аны элдин баары билет. Ушу жумушту иштей берсем деле болот. Бирок мен эми суу ташыгыч болбойм. Айттым, болду. Бизде башка жумуш жок, деди Сорокин. Анда менин кеткеним оң, дедим. Калипа мени бир карап алды да муңайым күрсүндү. Сууну өзүм эле ташып, ордумду сага берер элем, Кемел. Бирок өзүң барбайсың да. Мындайча жол чыгарын ойлогон эмесмин. Кайрымдуулугубу, же абакирдин кылыгына кынжылдыбы, качан болсо абакир оозуна ак ит кирип, карит чыгып жатканда комайланып, эптеп жумшартууга, аягын оңдоп кетүүгө тырышат. Ошондон бу эмнеси болсо да Калипа ушинтип айткан соң ыза болуп отурган мен токтолбостон барам, дедим. Үй ичи жымжырт боло түштү. Очоктогу терскен гана баягысындай тырсылдап жатты. Баары мени аңырая карашты. Мени жаңылыш айтып алды, азыр эле сөзүнөн кайтат деп отурушту окшойт. Мага жакшылык каалабаган, жек көргөн адамдын учуна өзүм барып түшкөн болуп чыктым. Бирок мен үндөбөдүм. Айттым, болду. Сорокин мага күдүктөнө карады. Барасыңбы? Ооба. Мага баары бир, деп абакир очокко чыйт түкүрдү. Бирок эскертип коеюн. Саал эле бирдеме болсо, мойнуңду жулуп алам. Ымырт маалда абакирдин көздөрү шылдыңдап жаткандай, кекеткендей муздак жалтылдады. Саал бирдеме болсо эмне кыласың? Күн мурунтан коркок билиш кылып алайын дегеним го. Баятан бери үндөбөй отурган эсиркеп чыдай албай кетти. Иштебегенде эмнеси бар экен? Кемел менин сокомдо деле иштеген. Сага эмне жок? Куюшкан кагып чылба. Өзүбүз билебиз. Тракторго да, жумушка да мен жооп берем. Токтот, деп Сорокин жактырбай абакирди дагы какты. Анан мага айтты. Таң эртеңден баштап ишке кириш. Ордунан туруп эшикке жөнөдү. Эмесе дем алгыла. Бул түнү уйкум чала болду. Абакир менен кантип иштешер экем. Буга чейин анда-санда бир кагышып калганыбыз болбосо, ортобуз окшун эле. Эртеңден баштап күнү түнү дебей анын кол алдына түшмөй болдум да. Черкегич болушка чыдамкайлык, көктүк керек. Мен андан коркпоймун. Арине таланын ой кырын билип, трактордун жүрүшүн басаңдатпай, соконун тишин керек болсо көтөрүп, керек болсо түшүрүп туруу милдет. Андан башка да тракторду оңдоого же трактористтин башка жумушуна, иши кылып баарына жардам беришим керек. Абакирге жазатайып сураган ачкычты эмес, башкасын же болтубу, гайкасыбы учурунда таап бере койбосоң, балия башталды дей бер. Алдей апа да уктай албай жатыптыр. Караңгыда жылып келип жаныма отурду да башыман сылады. Ойлонуп көрчү, Кемел. Сенин теңиң эмес бул. Кой оозунан чөө болбаган момун баласың. Жеп коет бу сени. Түк да жакпайсың. Жагынайын деген мен жок. Жегич болсо жеп көрсүн. Бүгүн көрүп жатыпмынбы? Өзүң билесиң го. Деги байка.
деп Алдей акырын үшкүрүп алып ордуна кетти. Абакир экөөбүздүн чекишибиз алгачкы эле күнү башталды. Уктап калып соконун астына түшүп кетсең мен жооп бербейм, деп ишке чыгар алдында бир айтты. Кайдагы уйку, каталык кетирбейин деп тиктегеним эле соконун тиштери. Соконун тишине түшүп өлөм деп корккончо тиркегич болбой койгон жакшы. Талтайып отурган буттардын астынан Краштейнге бекитилген тиштер жаркылдайт. Катарынан кыйгаштап тизилип, дыңдын бууланган чым кыртышын тилип, коңторуп таштап барат. Трактор ышкына гүрүлдөп, кырдуу жалпак таманы шакылдап, шыбакты жапшыра тепсеп, токтоосуз жүрүп барат. Абакир мени өлүү тирүү деп бир кылчайып койбоду. Гүржүйгөн быжыгыр желкеси гана көрүнөт. Ушул отуруш эле мени сынагандай, чыдап көтөрө алар бекен, же жарабайт экем деп кетип калар бекен дегендей. Ошол үчүн мени аргасыз кетириш үчүн ушинтип тракторун токтотпостон жүрдү окшойт. Чаң менен ачуу түтүнгө тумчугуп, катуу темирде отуруу эмне экенин башкалар билбесе да, Абакир жакшы билет. Мейли, мен да кайтпаймын. Соконун ролун карша кучактап, жан-жагыма карабай, тырышкандан тырышып отурам. Канча убакыт өтсө да лам деп ооз ачпадым, кыңкыс үн чыгарбадым. Абакир да өчөшкөндөн өчөшүп, тракторду таштак жерге салды да, Соко бороздон секирип чыгып, тиштери ташка шакылдап тийгенде жарк-журк этип от чагылат. Селкилдеген ордуман мен учуп түшө жаздайм. Ошондо да кыңдебедим. Кечкирип, Абакир тракторун токтоткондо гана мен өлөрчө чарчаганымды сездим. Оозум-мурдум, көз кулагым чаң менен кумга толуптур. Жаным жер тартат. Жамбашым тийселе уйкуга кетки деймин. Бирок ордуман тапчылбастан Абакирдин буйругун күттүм. Тиштерин көтөр, деп кабинадан башпага кылчайып кыйкырды Абакир. Тракторду айдоодон чыгарып, моторду өчүрдү да Сокого келип, эңкейип, тиштерин сыйпап көрдү. Мокоп калыптыр, алмаштыруу керек. Эртең менен даяр болсун. Макул, дедим мен. Запас тиштерди таштап, тракторду Сокодон бөлүп кет. Ал унчукпастан айтканымды аткарды да кошко кетти. Мен артынан карап туруп, ачуум да келди. Бирок суктанып да турдум. Чарчаганы билинбей теңселе басып баратат. Менин тырп этер алымды калтырбады. Бирок өзү да тыным алган жок. Өгүздей иштейт экен айбан. Күрсүнүп алдымда куурай чогулттум. Соконун жанына үйүп койдум. Түн ичинде оттун жарыгында тиштерди алмаштырбасам болбойт да. Отун жыйнап бүткөн соң тамактанууга жөнөдүм. Байкуш Алдей апа боорукер жан. Алып койгон тамагын апыл-тапыл ашап жатканымыз зээнигей карап отурду. Жайбыракка тес алууга чолом жок эле. Алдейдин фонарын сурадым. Эмне кыласың? Деди фонарды берип жатып. Керек, Соконун тиштерин алмаштырам. Кудай-ай, ушундай да болчу эле, деп Алдей Абакирге атырылып кое берди. Жибербеймин. Баланы кордогондо болобу? Мен немнем кетти. Жибербесең кой, деп корсетти Абакир жатууга камданып атып. Киришпегин, деп Саадабек аялын тыйды. Кемелдин өз акылы бар. Эчтеме эмес, Кемел, биз жардамдашабыз, жүрө эсиркеп, деп Калипа ордунан турду. Кереги жок, дедим мен. Жон калгыла, өзүм эле бүтүрөм. Фонарды жагып үйдөн чыктым. Түн коюну көзгө сайса көрүнгүс. Суу ичип алышка булакка кайрылдым. Кайнар булактын чордону бүлкүлдөп, бетиме салкын урду. Фонардын жарыгынан түбү коңур шоолаланып коймолжуп жатат. Чыны менен ботонун көзүндөй. Сакманчы кыз эсиме түштү. Баягы жолукканда жадегенде атын сурап калбапмын. Көкүл чачы желпилдеген ал сүйкүмдүү кыз кайда болду экен азыр? Сокого жетип, буйдалбастан ишке кириштим. Соколорду көтөрүлгөнчө көтөрүп коюп, от жактым. Фонардын жардамы жакшы тийди. Гайкаларды бурап чыгарып алып, кайра болтун бурап, кийгизип, жоголуп калбасын деп шапкеме салып жаттым. Ошентип түнү менен Соконун астында сойлоп жүрдүм окшойт. Гайкаларды кайра бурап салыш баарынан кыйын болду. Анын үстүнө эби келбейт. Бара-бара от да бастай берди. Соконун астынан сойлоп чыгамда, отко дагы куурай таштап, жата калып үйлөйм. Канча убакыт өткөнүн билбедим айтор, бардык тиштерди алмаштырып чыкканча тыным албадым. Ошондон кийин темтеңдеп тракторго жеттим да, кабинанын ичине куладым. Канталаган колдорум биресе сыздап, биресе ысып, ачышып жатты. Эртең менен Калипа ойготту. Араба менен суу алып келиптир. Радиаторлорду толтуруп койдум. Кемел, жуунуп ал, согуйуп берейин, деди. Абалың кандай деп сураган жок. Ошого ыраазы болдум. Бирөө эсиркегенсип боору ооруганы да кээде катуу тиетмеспи.
Калипа арабадан бир түйүнчөк тамак, бир шише жарма берди. Жарманы кире жутканда чечекейим ачылды. Бу да болсо алдыйдын берип жибергени го. Абакир келди, лам дебеди. Шылтоо издер кынтык жок эле. Унчукпастан тракторду сокого айдап келди. Мен сокону чиркедим. Загон бойлоп жүрүп кеттик. Кечегидей эмес, бүгүн сокодо бекем отурдум. Колуман келетиген деп калдым. Аңгыча сыноодон абийирди өткөн соң аягына чейин чыдай аларыма көзүм жетип калды. Алдыда кабинанын айнегинен кечегиле быжыгыр желке көрүнөт. Трактор кечегисиндей эле тыным албастан ычкына гүрүлдөп, темирлери шакылдап келет. Штурвалды карыштыра кармап, ошол көйдө мен отурам. Чак түштө Абакир капилеттен моторду өчүрдү. Төш, дем алыш, деди. Трактордун көлөкөсүнө тунжурап отурдук. Абакир сиркеси суу көтөрбөй, папиросун белчесинен чайнап, комбинезонун, анан көйнөгүн чечти да, баарын астына төшөп, күнгө далысын тосуп жата кетти. Кең далы, уй жондуу, эти майланышып күнгө жылтырайт. Мен да күнгө кичине торуккум келди. Көйнөгүмдү чечип, астыма төшөп, жатайын деп жатканда Абакир уйкусурай мага башын бурду. Далыма кашы. Буйругум эки болбойт деген кыязда зилдей башын эки колуна жаздап жатып алды. Мен козголбодум. Уктуңбу? Деп башын көтөрбөй каарлана ыйыгын булкуп алды. Кашыбаймын. Кашыйсың дедим, кашыйсың. Деп мага атырылып, жер таянган калыбында туруп калды. Кана, канча күтөм? Мен эрксизден кетенчиктей бердим. Ызама чыдабай кеттим. Сен эмне? Мен жумушчумун, элдин баарын баккан мен деп төшүң муштаглай бересиң. Кылган ишиң эле жумушчулук болсо, дилиңде жумушчулуктун кенедей ниети жок. Бай болсоң жарашмак. Болсо болмокмун. Менин ниетим менен ишиң болбосун, деп байкостон мурдума чертип калды. Мен ыргып туруп муштаглап жибердим. Абакир ушуну гана күтүп турган белем, көптөн бери ичине толгон кыжырын күчүнө чыгарып, мени коюп калганда калпактай учуп түштүм. Араң дегенде тизелей тура келип, ыза менен дагы умтулдум. Мен умтулган сайын алып бир коет, койгон сайын жалп этип учуп түшөм. Муштумдун жыты мурдуңан кеткис кылбасамбы? Менин ниетим кандай экенин сага таанытайын, деп күрсүгүй муштуму улаам мага күрс-күрс тиет. Бирок мен да тарамыштай тырыштым. Улаам жыга койгон сайын кайра ыргып туруп, жармаша бердим. Колум жетсе мен аны бетке көзгө муштап калам. Ал ич бооруму эзип, кабыргаларымды кыйратып салгансыды. Дагы бир жолу туруп, акырын жүткүнү бердим. Ал касапчы балта чапкандан бетер кериле калып, ух деп көк желкеме коюп калды. Мен эт бетимен бүк түштүм. Бирок кың деп үн чыгарбаска эрдимди кесе тиштеп жатып калдым. Жаттыңбы академик? Ушинтип жердин жытын бил, деди энтиге дем алып, жарылган эрдинин канын түкүрүп. Бул сага Таш баба тууралуу лекция окуу эмес. Мындайда тарыхтын жардамы тийбейт. Ошону менен ал аяк астыбызда тепселген кийимин алып, кагып силкеп, бир бугун чыгарып ыраазы болгондой шашпай кийине баштады. Бирок бул салгылаштада мен жеңип чыкканым анын оюна келбеди. Ырас, жер тиштеп жатсам да бул менин жеңилгеним эмес болчу. Акыйкат үчүн мушташса болорун мен эми түшүндүм. Өзүңдү бирөө уруп жатса тартынбай аны уруш керек экенин түшүндүм. Мен үчүн ушунун өзү жеңиш эле. Абакир комбинезонун кийинип болгончо мени салып, тез кийиндим да сокодогу ордума барып отуруп алдым. Трактор татырап от алып, ордунан козголду. Кабинанын айнегинен мурдагыдай эле быжыгыр желке көрүнөт. Штурвалды мурдагыча карыша кармап, мен барам. Турмушубузга анча-мынча өзгөрүш кирди. Үрөөн ташууга кош ат чегилген араба келди. Аны менен бирге араба кеч келди. Эми суу ташуунун жумушу жеңилдеп калды. Үрөөн себүүгө Садабек менен Эсирбектен трактор бөлүндү. Абакир экөөбүз мурдагыдай эле жер айдоодобуз. Дагы бир жаңылык бар. 2-3 күн мурун арабага түшүп түшкү тамактан кайтып келатып, булактын башынан баягы сакманчы кызды көрүп калдым. Араба кеч аттын башын тарта берди эле, Абакир жактырбай шаштырды. Айда, токтоба! Мен кызды карай жүгүрдүм. Коюн таштап, ал да мага жүгүрдү. Бирок мен ага жетпей токтодум. Жумуштан кечикпес үчүн кайра тиги арабаны кууп жетишим керек. Токтой калып, "Саламат", дедим. "Саламат", деп кыз да токтоду. Аны көргөнүмө кубанып турам. Бирок эмне деп сүйлөшөрүмдү билбейм. "Эмнеге суу ташыбай калдыңыз? Азыр кайдасыз?" "Тракторго өткөнмүн", деп мактана кыйкырдым. "Тетиги загондобуз, кечириңиз, мен шашып баратам",
Барыңыз, деп кыз мага кол булгады. Арабаны кубалап чуркап баратам. Бир ирет артыма жалт карадым. Кыз да менин соңуман карап жанагы орунда турган экен. Араба токтоду. Бирок ага капа болбодум. Жаныма канат бүткөндөй. Кыз мага кол булгаганына, жаздын даркан даласында жүгүрүп келатканыма бактылуумун. Куштай учуп келатам, мага канат бүткөндөй. Эртеси сакманчы кыз коюн жайып биздин загондун жанынан көрүндү. Жакынырактагы бир дөбөгө чыгып алып, кой козусуна көз салып турду. Бир мүнөткө болсо да жанына жакын баргым келди. Бирок кайдан? Абакир андай жакшылыкка жаралыппы? Мен да суранбай койдум. Кызга кийинки жолукканда Абакир экөөбүз гүрүлдөгөн трактордун жанында отурганбыз. Абакир мотордун бирдемесин карап жаткан. Бул кыз эмнеге айланчыктап калды? Деди Абакир. Билбейм. Аты ким экен? Билбедим. Ай, академик ай, деп ал шылдыңдай түкүрүнүп, кызга көз ыргытты. Бойго жетип калган кыз экен. Мен аны акырая карадым. Бар орнуңа, деп Абакир бурк этти. Биз жүрүп кеттик. Ал ортодо кыз коюн кырдан бери жайып түштү. Жанына жетип барып жанаша отуруп сүйлөшсөм, жа дегенде желпилдеген көкүл чачын эле карап келсем дегенде эки көзүм төрт. Аңгыча трактор токтоп калды. Абакир кабинадан башын чыгарды. Рычагты бекитип бери кел. Мен таң калып сокодон түштүм да Абакирге бардым. Иш учурунда ал мени кабинага киргизчү эмес. Отур, деп ордун бошотту. Айда үйрөн. Кандай Кудай жалгады муну? Ушинтет ким ойлоптур? Абакирге эмне болду? Чыны менен мага ниети оңолдубу? Бирок көп ойлонуп отурбай айтканын үйрөнүп жаттым. Педалды тарт, илинчегин кош. Ошондой кош. Эми педалды акырын кое бер. Фрикцион рычактарын карма. Трактор гүр-гүр этип алды да загон бойлоп жүрүп берди. Сүйүнгөнүмөн жүрөгүм лакылдап чыкты. Башка эчтеме оюма келбей, дүйнөнү түгөл унуттум. Бар ойлогонум трактордун механизмдерин билип, айдаганды үйрөнүп алсам дейм. Көптөн бери каалаганым ушул эмес беле? Мына эми күчтүү трактор менин кол кыймылыма баш ийип, каз таманы менен жерди жапшырта тепсеп жүрүп барат. Бүт көңүлүм алдымдагы тектирге байланып, өзүмдө чырмалышкан ушул көп тектирдин бири сыяктанып калдым. Загондун аягынан аяптор бурулдум. Ырас, тиркегичим жоктугунан бурула берген жерде ала калып калды. Ошо да сөз бекен. Анаркайда жер жетпейби? Ушундан арттырганым трактор айдаганды үйрөнүп алсам жакшы да. Загонду 2 рет айланып чыктым. Жүрөгүм ордуна келип, кыймылым ишенимдүү боло баштады. Шашпагын, академик, деп Абакир кулагымын түбүнө кыйкырды. Мен азыр келем. Эгер бирдеме болсо моторду өчүр. Ал жүрүп бараткан трактордон секирип түштү да, кагынып силкинеп, үстү боюн түзөнүп, сакманчы кызга бет алды. Анын арам оюн мына ошондо түшүндүм. Кандай эле мени кабинага отургузуп калды десе. Кыздын кашында жайбаракат сүйлөшүп турду. Кайда шашмак? Иши болсо жүрүп атат, трактору жакын, бирдеме болсо жүгүрүп келет. Бу жоругу мага жакпады. Бирок ошондо да трактор айдап жүргөнүмө корстонмун. Кабинадан баш чыгарып, кызга кол булгагым келет. Бирдеме айтып үн салсам дейм. Каргышадай болуп Абакирдин туруп алганын карашы. Ал эмнелерди айтып жатты экен. Кыз эмне деп жооп берип жатты экен. Абайласа экен кыз. Абакир менен азыр сак болбосо болбойт. Кыз коюн айдап кеткиче 1,5 сааттай трактор айдадым. Абакирдин кебетесинен корстончулук көрүнбөйт. Демейки түпөйүл, топоз кебетеленип кекирейгенден башка белги көрө албадым. Академик, айда өз ордуңа бар, деп далыга какты да мыйыгынан күлүмсүрөп койду. Ламдебестен трактордон секирип түшүп кеттим. Кечеки кыз бүгүн дагы келди. Абакир мени дагы кабинага отургузуп, өзү кызга кетти. Сакманчы кыз эмнеге келди дейм. Келбей эле койбойбу? Тракторду токтотуп кое албайм, же өз бетим менен айдап кете берүүгө жаным тынчыбайт. Кантип бир белги берем кызга деп кабинада алар жакты жалт-жалт карайм. Абакирге кездеше бергени жакшы эмес. Бирок эки кишини сүйлөштүрбөй кантип тыйып кое аласың? Ким менен сүйлөшөрүн ар ким өзү билиш керек да. Бу жолу кыз тез эле кетип калды. Ага мен катуу кубандым. Коюн кубалап, улам артына кылчактап коюп, жүгүрө басып баратат. Кечир мени жаркыным дедим ичимен. Тез кетип калганың жакшы болду. Экөөбүз дагы кездешип, эмки жолу тракторго отуруп албай алдыңан жүгүрүп чыгам. Азыр бара кой. Бешкөкүлүм. Али атыңды да билбеймин. Эртең кездешебиз дегеним бекер экен. Абакир экөөбүз бири-бирибизге билдирбей, кызды 3 күн катары менен күттүк. Абакир адаттагысынан ачуулуураак жүрдү. Мен ага кайрадан жексур көрүнүп жүрдүм.
Аны жек көрөрүмдү мен да жашыра албадым. Бул оңбогур кызды жаман сөз менен кордогон окшойт деп, жаман көз, суук сөздөн жаркынымы коргоп кала албаганыма жаным кейди. Колум бошой калса кызды издеп таап алып, тартынбастан эзиле сырдашууга сөз бердим өзүмө. Ошол күндөн баштап кызга жолугууну эңсеп, көксөп жүрдүм. Ошол күндөрдүн биринде катуу жаанда калдык. Кайдан жайдан чапкындап добул келди да төгүп кирди. Кең талааны алай дүлөй чүргөн мөндүр аралаш жааган өткүн эле. Асман гүлдөп чаңдап жаткан жердин бетин заматта боржуктаган көлчүктөр басты да калды. Бирок Абакир тракторун токтотподу. Күчөп айдап, арттан мөндүргө кулагын сабатып, шөмтүрүп суу болуп бараткан мени бир кылчайып карап койбоду. Суу сиңген кыртыш мурдагыдай коңторулуп түшпөй, соконун тиштерине кептелеп какалып жатты. Эгер трактордун кастаманына баткак чапташып, бир ордунда жылбыша бербегенде, Абакирдин токтотор түрү жок болчу. Моторду өчүрдү да чылымын кере соруп, кабинадагы орундугуна чалкалай отурду. Добулдан башкалкалап кабинадан банек сурап жүгүрүп келет деп ойлоду окшойт мени. Мага болсо эми баары бир болуп калган. Жамгыр өтмө катарыма өткөн. Коштон түшпөй өтүгүмдүн балчыгын тазалап отура бердим. Суу тийбесин деп корголоткон нерсем жалгыз блокнотум эле. Оюма түшкөн бирдемелерди жазып, окуган китептери менен көңүлгө жуккан үзүндүлөрүн көчүрүп алып жүрчүмүн. Блокнотту өтүгү менен кончуна тыктым. Каплет башталган өткүнү каплеттен токтоду. Ошол замат түпсүз туңгуюк көк асман чайыттай ачылды. Жаздын жоомарт жамгыры жууп өткөн даркан дала сулууланып, жаркын сала берди. Жердин бу көркүнөн асманда калышкысы келбегендей. Анаркайдын кыйырсыз кеңдиги мурункусунан да кеңирсеп, чалкый түштү. Асман менен Анаркайды бириктирип күн желеси тартылды. Ааламдын тиги чети менен бу четине жетилип, дүйнөнүн дүйүм түс боекторун боюна сиңирип, күн желеси кыймылсыз ийилип турду. Жүрөгүм өрөпкөп, айланта тегерете карап турдум. Төпсүз туңгуюк, үлбүрөк тыноодон салмаксыз көгөбө, канаты көзгө илишпей дирилдеген түркүм түс асем тотудан кооз күн желеси, андан бери чалкыган даркан тала. Жер жылуу бууланып, кургап баратты. Төбөдө көгүлтүр тунук абада канжардай канаттарын какпай калгып бүркүт жүрдү. Аны ошончо бийикке көтөргөн өз эмес, күчтүү канаттар эмес, могу талаанын бойго кубат, көңүлгө жигер кошор деми сыяктанды. Ошол жигер, ошол дем мага да кошулгансыды. Көңүлүм эригип, Анаркай туурасындагы учкул кыялым канат кагып сабалап учту. Ырас ушул турушумда жерден кубат алгандай бекем элем. Жаркын кыялыма азыр эч ким көлөкө түшүрө алмак эмес. Анаркайдын даркан талаасынын келечеги туурасындагы ишенимдүү элестеримди эч ким буза алмак эмес. Мектепте дубал гезитке кээде ырымчыга калып жүргөнүм болбосо, менин акындыгым жок эле. Ага болбой кончуман блокнотумду суруп чыгып, эмтелеп келген алгачкы саптарды шашып-пушуп жазып кирдим. Кордойдун нары жагында айдың талаа Анаркай, адамдын буту аспаган кеңирсиген кенен жай. Кең Анаркай өлкөсү гүл жайнаган жер болор, эмгекке шай ыргабай, ырыска шерик эл конор. Ырымын эбисыны анча келишпей калганына караган жокмун. Көкүрөгүмө батпай оругуштап жаткан ой сезимдердин жүздөн бири кагазга түшпөй калганына өкүндүм. Келечекке учкан кыялымды жеткирер көркөм сөздү кантип тапсам деп мээ катырып, ойлонуп отуруп калдым эле, аңгыча бирөө колуман блокнотумду жулуп кетти. Карасам Абакир. Күйдүм сүйдүм деп жазып жатасыңбы? Деп нары басып окуп баратат. Ыр менен кыздын башын айландырмаксың го. Бергин, деп жиндене атырылып жетип бардым. Бирөөнүн жазганын окуган жакшы эмес. Жакшыбы, жакшы эмеспи, аны мага үйрөтпө. Эмне жакшы экенин мен өзүм билем. Барар. Сениби? Деп жүгүрүп барып, трактордон отвертканы алып чыктым. Кутурба, деп Абакир айбаттанды. Мен дагы бирдеме экен десе, кайдагы былжыр. Блокнотумду мага сунду да, аздан соң тала жаңырта каткыра күлдү. Айдың тала Анаркай, кең Анаркайдын өлкөсү деди. Акбак академик. Сага окшогон куру кыял жел өпкөлөрдү айдап келе турган экен ушул жерге. Кең Анаркай өлкөсү деп тапкан сөзүн. Али дагы сага атаңы таанытар бу Анаркай өлкөсү. Бери эле кышкыштап көрчү. Ошондо башка чагырдап жүрбөсөң мага кел. Кыштаймынбы жокпу аны сенден сурабайм. Мени коюп өз камыңды ойло. Ойлой турган эмнеси бар экен? Абакир түнөрө ызырынып мага сүзө келди. Оюм өз башымда. Каерде болбойун акымы бирөөгө жедирбейм.
Нары баса берди да бирдемесине түшкөндөй кайра кайрылып келип мени сүзө токтоду. Айтып коеюн, академик. Алиги кызды оюңан чыгар. Түшүңө да кирбесин. Чалып салам. Аны көрө жатарбыз. Айтты айтпады дебегин. Эсиңде болсун. Өзүнөн өзгөчө жашагандардын баарын жек көрүп, ачууга муунуп, зары башына чыккан ушу мени карап туруп, биресе боорум ооруду. Шашпай туруп мындай дедим. Өзүң чоң эле кишисиң. Кээде айтканың эстип адамдын сөзү. Бирок ал байкостон чыгып кетеби дейм. Адамга кыялданууга, ой ойлоого, тилек тилөөгө эч ким тыюу сала албайт. Ушуну билип алсаң болот. Адамдын айбандан айырмачылыгы да ошентип ойлоно билген эмеспи? Бул сөзүм кулагына кирдиби, же агып калдыбы, ким билсин, айтор үнү өчтү. Түнөргөн бойдон тракторго барып, от алдыргычты жулка тартты. Мотор гүр-гүр этти. Ишибизди уланттык. Ушу күндөн мен алиги кыялымдан ажырабадым. Кыялымды мен кармашта жеңип алдым. Эми ал кыялдын ээси өзүммүн. Кыялым да менден адашкан жок. Жатсам турсам өзүм менен бирге. Кечкисин эл уйкуга киргенде мен үйдөн чыгып, булакка жөнөдүм. Булак башына жалгыз барып, жалгыз отургум келди. Асманга жылдыз батпай, кайбир даркан талаанын четине агылып түшүп жатты. Тегерек булактын көзү жылтыр тунук, түпсүз терең көрүнөт. Асмандагы жылдыздар, атүгүл бүтүндөй асман ушул кичинекей чөйчөккө батып тургансыйт. Жылдыздар булак түбүнөн көктөгөдөн бетер суктандырып жымыңдашат, сузуп алып, айланадагы караңгы түнгө алтын учкун ширенди чачкандай чачсаң болгудай. Булактын агып чыгып жаткан оозунда жылдыздар да кошо агып кетип жатты. Береги тунуп турган чордонунда болсо, куду көктөгүдөй болуп жылтылдашат. Аны карап отуруп, ойго чөмүлдүм. Талаанын кайнар булагы адамдын жан дүйнөсүнө окшош билем. Кээде адамдын да дили тазаланып, көңүлү көтөрүлүп турган чакта, кыялың ал учуп турган чакта, жан дүйнөңө бүтүндөй аалам батып турабы дейм. Булак башында отуруп, түн жамынган талаа сырына чөмүлдүм. Кулак түрүп, дилимди ачып коюп, мемиреген түнкү талаанын табиятын жан дүйнөмө сиңирип отурдум. Кыялым кошулуп, көз алдыма небир ажайып элестер тартылды. Кимге айтсам муну? Ким менен сырдашсам? Эмнеликтен экенин баамдабадым. Бирок сырдашсам сырыма, толкундансам кыялыма түшүнө турган жалгыз гана алиги атын өзүм биле элек 5 көкүл кыз сыяктанды. Жалгыз ошо кыз гана дилиме дили жакын, кыялыма кыялы окшош сыяктанып туруп алды. Же бул сезим ал кыз экөөбүз алгач ушул булактын башынан кездешип, атын Ботокөз деп бирге койгонубуздан улам козголдубу? Ал кыз азыр кайда болду экен? Аны ойлоп отурганымды туярбы экен? Жакында кошту бүтөбүз. Ошондо ал кызды издеп таап, ушу булактын башына алып келип, Анархай өлкөсү туурасындагы кыялданганымы бүт айтып бербесем, жазган ырымы окуп бербегеним болбос. Кыз күлсө шылдың болом го. Анархайдын келечегин кандайча элестеткениме кара сөз менен эле айтып бербесем. Кетүүгө туруп атып, жылдыз жабалактап жайнаган асманды дагы бир жолу чалкалай карадым. Көзүм көргөнүнө көңүлүм сүйүнөт. Ал эми нарактагы дөбөдө карайып таш баба турат. Сокур көздөрү алысты телмиректиктеп, бардыгына кайдыгер, дүнүйө капар кебетесин жазбай турган элесин көз алдыма дана келтирдим. Толукшуу ай чыкты. Ошондо мен айдоонун аркы жээгин жакалай жылжып келаткан үркүнчөк эки каранды көрдүм. Көрсө жерендер экен. Кайда баратышат? Сууга келаткан го. Эки жейрен айдоонун дал мизине келип, жер май менен темир жыттанган, баштагыдай болбой коңторулуп жаткан айдоону басуудан чочулап туруп калышты. Ай шооласына жондору күмүштөнүп, жейрендер кулак серейте элеңдеген калыбында көпкө турушту. Кураны бутактаган кичине мүйүзү бар, телкиси жапсыраак, экөөнүн тең алакандай көздөрү ай нуруна чагылышып, жалт-жулт этет. Телкиси Куранга ыктап, кичинекей жеңил башын сак-сактап көтөрүп турат. Селейишип катып турган ушул калыбында ал экөө буталагы эмне болгон, эски жолубуз кайда жоголгон, бу жерди коңторуп таштаган кандай күч деп жатышкансыйт. Жейрендер айдоону кечип өтө албады, даабады. Кайра бурулушту да соорлары ай шооласына күңүрт муайым жылтылдап, шыбыртсыз басып кете беришти. Алар чочубай жөн кетпесин деп мен дагы бир аз отурдум. Анан үйгө келип, караңгыда ордумду сыйпалап таап, көпкө уктай албай чакыйып жаттым. Ошондо аргасыздан шыбыш сөз уктум. Абакир менен Калипа бир төшөктө жатыптыр. Мурда деле ушинтип жатып жүрүшкөнбү, анысын билбейт экем. Калипа бирдемелерди бышактай күңкүлдөп жатты. Сөз ажырым угулбайт. Болду эми, жетишет, деди Абакир уйкусурап. Чыдай тур, жакында шаарга барабыз. Ошондо алдырып салабыз. Көп болсо 2-3 күн жатып чыгасың да.
Курбекер ыйлай бересиңби? Калипа капалана жооп катты. Мен ага ыйлаган жокмун. Сендей адамды неге сүйүп калдым деп, ошого өзүм жектеп жатам. Деги сенин эмнеңи жактырып калдым экен? Же бир адамга кылган жакшылыгың болсочу. Ошонуңа карабай иттен бетер ээрчип алганыма жаным кашаят. А кийин өкүнбөйсүң. Жумушту бүтөлү. Анан өзүм алып кетем сени. Жок, күнөрүм бышык. Өмүр бою өкүнүп жүрүп өтөрүмө өзүм деле билип жүрөм. Ошондо деле болбой сени ээрчип кетем го. Кантип сенсиз жалгыз калам? Акырын сүйлөчү. Берек жат. Бай эле ушунтпайсың. Жаздыкты бүтсө кылып. Мен түшүмкөнүп алдым. Жаркын көңүлүмдө капаланткан бул сөздөрдү укпай, эртерээк уктап кетсем экен деп тумчулана жаттым. Мезгил өткөн сайын күн катуулап абысыды. Сорокин да тез-тез келе турган болду. Айдоону шаштырбаса болор эмес. Күн өткөн сайын жер кургап баратат. Дагы 5 күн айдай турган жер калды. Үрөн сепчүлөргө да ошончо убакыт керек. Сорокиндин айтуусу боюнча күзүндө келип тоңдурма оодурат экенбиз. Эмки жаздан баштап көп трактор ап келип, РТС орното турган көрүнөт. Сорокиндин жумуштарынын баары эсептелүү. Талааны чарка айланып, Жыбыт жылгасынан бери кыдырып жүрө берет. Бул талаанын ою менен кырын ал тим эле карап жүргөн жери жок. Алакандай жерине чейин эсептеп, баалап чыккан киши. Кышы катуу жылдары Анархайдагы малга жем чөптү машинелеп, самолеттоп ташып жатышпайбы? Аны тыя турган мезгил жетти дейт Сорокин. Кантип тыяр айласын өзү билет. Абакир экөөбүз түн ортосуна чейин жер айдадык. Талаага түнөп, таң эрте кайрадан ишке кириштик. Жумуштун оорлугу ошончолук. Абакир мени мазактоого да шайманы келбей калды. Менин бар жогумду мүлдө унутуп калгандай такыр назар салбайт. Ошондо да түнөргөн көзүнүн тереңинде мага деген өчөчтүк жини жашырынып кайнап тургандай. Сорокин эмгек акыбызды ап келди. Абакир акчасын кайта-кайта санап, күдүктөнө тунжурап, анан барып ведомствого кол койду. Ой, бул жердин чөлдүгүнө, алыстыгына, баарына төлөгөн ушул элеби? Биз үндөгөн жокпуз. Мен өз милдетимди аткарып жүрө бердим. Өз кыялым өзүм менен. Кош бөтөп, тиги кырдын ар жагындагы чабандардын кошуна барар күнүмдү, айырдын 5 көкүл кызды таап алар күнүмдү кыялданам. Ошол күндөрү биз жаңы законго түштүк. Өзүңө жаккан иш болсо ар качан жаңысынан баштап турган ырахат. Мектепте окуп жүргөндө да ар качан жаңы дептердин жаңы жолунан баштап жазганды жакшы көрөр элем. Таң эрте тура калып, жаңы кардын из түшпөгөн жерине жаңы жол салып басканды жакшы көрөр элем. Көктөмдө тоо боорун кыдырып, али эч кимдин көзү чалбаган жаңы кызгалдактарды тергенди жакшы көрөр элем. Ушунун баарында жаңыга умтулткан, азгырткан күч бардай. Мынабу Анархайда да соконун тиши тилбеген дыңды бузуп, жаңы бороз салуу, жаңы дептердин жаңы жолундай, жан баспаган жаңы кардагы жаңы издей, жан көрбөгөн жаңы кызгалдактай көңүл толкутту. Коштун үстүндө соконун жылтылдаган тиштери дыңды кантип чытырата тилип баратканын карап бараткан элем. Кара күрөңдүн кашка кулак жондонуп, каңтарылып калып жатты. Аңгыча четки тиштин астынан толкунда жылт көрүнүп, кайра жылт жоголгон балык сымал бирдеме күзгүдөй тишке оттой жарк чагылышып, кайра бороз астына жылт кирип кетти. Дароо коштон секирип түшүп, ошол жерге жеттим да, калыңчымдын астынан сүмбөдөй сүйрү келген сары темир суруп чыктым. Эмне болсо да кооз экен. Кубанганыман Абакирге кыйкырдым. Алтын! Абакир дабышымы угуп тракторду токтотту да секирип түштү. Эмне таптың дейсиң? Алтын! Карачы, Абакир! Алтын! Алтын! Абакир мени көздөй оболу шашпай басты да, анан аптыгып жетип келди. Колумдагы жаркылдаган нерсени суна бердим. Кана! Ал табылганы алып, ишене бербей айланта карады да жеңине сүрттү. Ушул жерге эмне алтынды бирөө таштап кетти дейсиңби? Кош кайдыгер сүйлөп турду. Бирөө кулагым караган сайын кокустан баскан коркунучка апкарып, үнү каргылдана берди. Кайдан боло койсун? Табылганын жонундагы быдыр арасына турган топуракты тырмактап чукуп, күчүркөнө мыйыгынан күлүмсүрөгөн болду да, мени тикке карабастан нааразы болгондой кайрып берди. А эгер алтын болсочу? Деп мен табылгамы жактадым. Карачы салмагын. 800 граммдай бар. 12-нчи кылымда бул жерде моңолдор турган. Бу жерге келер алдында алар Кытайды чаап, көп алтын олжолоп келишкен. Бул деле ошол кезден калып калышы ыктымал. Табылган чын эле алтын болуп калса деп,
негедир абакирдин көзүнчө тапканым алтын болуп калышын каалап, тарыхты ошол үчүн айттым. Ушул каалоого азгырылып, кыялым алып учту. Сөзүмүн актыгына өзүмү да, аңтан калган абакирди да ишендире бердим. Жер алдында мунун канча жатканын билесиңби? Башка металл болсо алда качан чырып кетмек. Бу таза алтын болгондугунан ушул кезге чейин сакталып жатыптыр. Анаркайдын бетинде бир кездерде нечендеген көчмөн калктар жоолашып, салгылашып өткөн. Ал кездеги хандардын кылычтарынын туткасы таза чулуу алтындан жасалчу. Мына, карачы, бу да туткунга окшоп турат. Кармап көрчү, туткага ылайыктуусун. Абакир кайра алып кармалап көрдү, салмактап көрдү. Алтынбы жокпу аны билген кишилерге көрсөтүп анан айталы, деп табылганы чөнтөгүнө салып алды. Коштун үстүнөн түшүрүп аласың, менде болсун. Мейлиң дедим. Салмактанган чөнтөгүн сылагылап, Абакир тракторуна жөнөдү. Андан ары жүрдүк. Табылгамы Алдияров агайга алып барып көрсөтсөм деп ойлоп келем. Агайдын түзгөн музейчесинде мындай тарыхый табылгалар көп. Муну көрүп, тарыхын узун сабак кызык кеп кылып айтып берет. Анан чарчасам керек. Табылгамы да унутуп коюпмун. Трактордун улкуп-жулкуп жүргөнү чарчатты баарынан. Бирде акырындап жылжып калат, бирде мотордун үнү кулакты тундуруп, тапатаңдан атырылып кетет. Абакирдин бу жоругу таң калдырды. Трактордон чыккан кара түтүн айдоону каптап, дем кысып, соконун астын жойлоп, коңторулган бороз менен кошо көмүлүп баратат. Кирели кечке ушинтип иштедик. Күн батып кетти, бирок каш карай элек. Абакир бир нече жолу кабинадан мага кылчактады. Караганы түшүнүксүз. Бир малда тракторду токтотту. Бери кел деди кол булгалап. Мен барып кабинага түштүм. Абакир өң далеттен кетип купку, тике карабай көздөрү жалтактайт. Маңдайында исиркектеген терин арчып, мотордун доошун баса кыйкырды. Кыйкыра берип чарчадым. Барып рычагыңды бекемде да кайра келип сен айдачы. Негедир жаным кыйналып турат. Кечки салкынга кичине басайынчы, жакшы болуп калар. Бар дедим мен. Мен кошко барып, кайра келгиче Абакир трактордон түшүп калган экен. Кебетеси кетип, шүмүрөйө түшүптүр. Үңкүйүп четке сүйрөлө басты. Чыны менен катуу ооруп калган го. Ичи ооруп атса керек. Бүрүшө түшүптүр деп ойлодум да, тракторду ордунан козгодум. Трактор чирине тартып, бир калыпта жүрүп келет. Аны жүргүзүп башкарып келаткан мен. Бу жолу да жакшылап айдоого тырышып, адатынча толкундап алдым. Загондун этегине жетип, кайра кайрылдым. Иңир кирип, тала салкын тартты. Эми эки айлангандан кийин фарын күйгүзсөм болот дедим ичимен өзүмчө. Бет алдымы түз карап барам. Ал жактагы апай бетти боорлоп, бирөө шыпылдап кетип баратты. Кайкы белге чыкты да токтоосуз нары түшүп, көрүнбөй кетти. Далысын гана көрүп калдым. Абакир экен. Ага эмне болгон? Кайда жүгүрүп баратат? Бирдеме көргөнгө. Загондун орто ченине жетип, кабинадан суурулуп тура карадым. Абакир көрүнбөдү. Кайда жетип кетти? Ооруп турбады беле? Кызык. Тракторду токтотуп, моторун жайлатып койдум. Абакир! Абакир! Ал үн катпады. Моторду биротоло өчүрдүм да дагы кыйкырдым. Абакир! Кайдасың, жооп бер! Ала көгүн басып турган чыбырдын үстү тунжурап селт этпеди. Кыйналып жатпасын. Ичи ооруганга үч бүктөлүп, боордо ооналактап, жер сүзүп жаткандай элестедим ага. Трактордон секирип түшүп, ошол тарапка чуркадым. Кырды ашып, нары карадым, бери карадым, жан көрүнбөйт. Дөбөчөгө жүгүрүп чыгып карасам, тээ төмөнкү түздө кетип бараткан Абакирдин караны көрүндү. Алыс кетип калыптыр. Абакир! Абакир! Кайда барасың? Деп айталаны жаңырттым. Абакир кылчайып койбоду. Аздан соң жер соргонсуп таптакыр көрүнбөй кетти. Дагы бир аз карап турдум да түңүлүп кайра тарттым. Батып кеткен күндүн солгун нурлары акырындап өчүп баратты. Ой менен кырды бүркөө кабак ирешире басты. Биресе таңыркап, биресе эчтемени түшүнө албай келе жаттым. Азыр мага могу муңайым тунжураган тынчтыкта жат көрүндү. Айлана талаа менин ар бир кадамымды аңдып, шыбыртыма кулак төшөп, ойлогон ойлорумду билип жаткандай. Ойлогон ойлорум болсо, Абакир илгери замандарда бул жерлерде эмнелер болуп өткөнүн айтсам, мага күлделе. Анан алиги табылганы алтын деп, кылычтын алтын туткасы деп койсом, акылынан адаштыбы? Бирок мындайлар акылынан адашпайт. Качууга алда качан даярданып жүргөндөмө көрүнөт. Кээде өзү да кетем деп Сорокинди, Калипаны, кала берсе баарыбызды коркутчу эмес беле? Биз корктук беле, сурандык беле? Аны менен иши жок болчу. Баарыбызды жек көрүп, атүгүл бир жолу мушташ чыгарганычы. Анын үстүнө боюна өтүп калган Калипадан кутулгусу келди да. Айлык акчасын алаарын алды.
акыры житип жоголмоктура. Бүгүн гана бир күнү бекер иштеп берди. Алиги табылга алтын болуп калгысы бардыр деп бекер иштеген бир күндүк эмгегинен кечкени тура мунусу. Менин ойлорумду Калипанын үнү бузду. Абакир, Кемел, кайдасыңар? Түнкү ишке деп суу ап келген экен. Кайда жоголуп кеткенсиңер? Деп элеңдей алдыман чыкты. Эсим чыкканычы. Күтүп турам. Тракторуңар турат, өзүңөр жок. Эмне демекмин ага? Чынын айттым. Абакир кетип калды. Жумушту таштап кетти. Эмне дейсиң? Абакир? Эмне үчүн? Деп мукактанды. Билбейм. Биротоло кеттиби? Биротоло. Алтын тууралуу унчукпадым. Абакир үчүн өзүм уялып турдум. Кетип калды деши. Калипа нес боло бир аз турду да арабадагы бидонду жулкуп алып жерге күрс койду. Эмнеме суу ташып жүрөм мен? Деп өз алдынча сүйлөндү. Мен бидонду алып радиаторго суу куя баштадым. Калипа кабинага чекесин таяп алып буркурап ыйлап жиберди. Шаштым кетти. Эмне деп жуатарымды билбедим. Кайра келип калар балким, деп ооз учман булдурадым. Аны жоктоп жаткан мен жок, деп кабинадан башын жулуп алып, жаш шайыган жүзүн мага бурду. Ишенип жүрбөдүм беле? Үмүттөнүп жүрбөдүм беле? Ишенген кишим ошол беле? Үмүтүм ошо беле? Деп жаны кашая чырылдаганда тынып жаткан тала тынчтыгы камчы тийгендей силкинип жиберди. Иштер манжигит деп жүрбөймүнбү? Кара мүртөз баш оорулугу калар деп жүрбөймүнбү? Муз жүрөгүн ак пейил, ысык сүйүм менен эритип алармын дебедим беле? Эми кылганы ушулбу? Эмнесин айтайын? Адам турмак айбанатта башкарганыңдай басып иштеп жүрбөйбү? Айбандан адамдын айырмасы жан дили бар эмеспи? Жан дили болсо башканын үмүт тилегин сезбейби? Аябайбы? Ошондо эмгегинин акыбети кайтып, үзүрү кырыс болбойбу? Абакирчи, ушунун бирине да түшүнбөй кетпедиби? Келгенде кандай болсо, ошо ойдон кете берди. Күйгүзүп кетти го мени. Күйгөнүмө ким түшүнөт? Мен унчук албай өзүмчө капа болуп турдум. Калипага жаным ачыды. Абакирдей немени кандайча сүйгөнүн гана түшүнбөйм. Аттиң Калипаны таштап кетип, кандай асыл казынадан, ырыс таалайынан айрылганын Абакир билсе, түшүнсө, анда ал кышкы бороондо ач калган аш бөрүдөй улубас беле. Калипа башка эчтеме дебестен арабасын айдап кетип калды. Анаркайдын айдың таласы мемирип уктап жатты. Алдагайдан зыңылдап шыбак башын үркүткөн паровоз үнү угулду. Балким ушу поездге жабышып Абакир кетип бараткандыр. Жоголсоң жогол. Наалаты, жолуң ошол. Сенсиз Анаркай кууруп калбас. Сенсиз көрөр күнүбүз башка. Сен жок болсоң мөгдөп калар биз эмес. Кайра аны эсиме алгым келбеди. Жумуштун камын көрүш керек. Көпкө убараланып жатып, тракторду араң оталдырдым. Татыраган ачуу доошко түн үркүп ойгонгондой болду. Кабинага түшүп, фараны жандырдым. Эми бул жумушка жооп берчү мен. Түндү жиреп баратып, 5 көкүл кыз эсиме түштү. Учкул кыялымдай аруу жаркыным азыр жанымда болсо гана. Бу жапай Анаркайга эртең күл жайнап, ырыска шерик эл конорун жомоктоп айтып берер элем. Жаркыным Анаркай өлкөсүнүн келечегине менин жомогума ишенмек. Чыгарманын аягы.